Ош шаарына караштуу Ишкаван айылында мен артымда турган имарат 1985 жылы турмуш тиричилигине кызмат көрсөтүү үйү же болбосо домбута катары салынган. Эгемендүүлүк алгандан кийин дал ушул аймакта мектеп жок болгондугуна байланыштуу мектеп катары пайдаланып бүгүнкү күнгө чейин келүүдө. Учурда бул мектепте жалпысынан 300дөн ашуун окуучу окушууда. Учурда бул мектепте спорт зал, актовый зал, ошол эле учурда китепкана өңдөө эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок. Бир эле учурда окуучулар ушул эшик аркылуу кирсе, ошол эле учурда спорттук көнүгүүлөрдү дагы жасашат. Ушул зданияда окуп жатат. Негизинен мектепте азыр 350ден ашык бала бар азыркы учурда. Шарттар өтө ыңгайсыз. Бир партага 3 отурат, бир класска 15-16 бала отурган жерге 20-25 бала отуруп отурат. Ушундай шарттар менен отуруп, спорт зал жоктугунан, ашкананын жоктугунан, активный зал жоктугунан, окуу залдары жоктугунан, биз ирим залдар жоктугунан ошонго чейин кыйналып келдик. Номер 62 Камил Маткеримов атындагы мектепте окуучулар 2 корпуста билим алышат. Негизги имараттар болгондуктан башталгыч класстар айылдагы ФАПтын бош бөлүгүнө убактылуу жайгаштырылган. Экинчи зданиясы бош тургандыктан анан Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жана мэриянын сунушу менен ошол жерде кат жазып жүрүп, ошол азыркы учурда ошол зданияда башталгыч класстарыбыз 8 класс ошол жерде 2 менен окуп аткан учуру. Жалпы окуу кабинеттеринин саны болгону 9ду түзөт. Окуучулар 2 нөмөт менен билим алышат. Тар класстарда бир партага 3төн отуруп окуу билим алуу процессине да олуттуу кыйынчылыктарды жаратууда. Шарттарыбыз мына өзүңүздөр көрүп жаткандай эле мектебибиздер тар, жана 3төн 4төн отуруп калабыз, өтө тар. Биз азыр жаңы мектеп курултат деп өтө сүйүнүп жатабыз. Биз дагы заманбап мектептерде окугубуз келет. Биз кышында спорт залдар жок болуп, дайыма эле класста өтө беребиз кышында. Биз азыр жаңы мектепте спорт залдарды каалап, жаңы мектептерде окуп, ошону каалап жатабыз. Азыр мындай кыйналып, кысалып бирибизге жаза албайм да. Бизге мешайдат кылабыз ошону. Аймакта калктын саны өсүп, мектеп болгон муктаждык жыл сайын күчөп жатат. Шарттын жетишсиздигинен көпчүлүк ата-энелер балдарын шаардагы башка мектептерге ташуу окутууга аргасыз. Биз азыркы учурда ошол ата-энелер менен сүйлөшүш иштерин жүргүзүп атабыз. Жаңы мектеп курулса, бизге дагы бир 300-400 бала келет деген үмүт кылып турабыз. Ошо менен балдарыбыз 700-800 жакындап калат деген үмүттө турабыз азыркы учурда. Быйыл мугалимдер менен окуучулардын көптөн күткөн тилеги ишке ашууда. Президенттин тапшырмасынын алкагында Ош шаарында курулуучу 10 мектептин бири дал ушул мектептин короосуна салынып жатат. Жалпы аянтта 2 гектардан ашуун жер тилкесине 3 кабаттуу заманбап окуу корпусу курулуп жатат. Учурда жер иштери 80-85%га бүткөрүлгөн. 700 орунду мектепке минимум 1,5 миң бала кенен окуйт. Бардык шарттары менен болот, сөзсүз. Актовый зал, спорт зал, ашканасы менен сөзсүз болот. Сырткы футбол, волейбол аянтчалары менен болот. Бардык заманбап шарттары менен бүгүнкү күндө ошол мектеп дагы курулуп башталды. Бүгүнкү күндө жер казуу иштери жүргүзүлүп жатат. Кудай буйрса жер казуу иштери бүткөрүлгөн болсо, фундамент куюу иштери жакынкы ушул март айында башталат. Жаңы билим берүү мекемеси 700 орунга ылайыкташтырылып, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Долбоордо заманбап окуу кабинеттеринен тышкары спорт зал, маданий иш-чаралар залы, ашкана жана сырткы жашылдандыруу иштери каралган. Мектептин курулушу ушул жылдын 1-сентябрына чейин бүткөрүлөт. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.